Октябрь окуяларына толук 1 жыл толду. 2020-жылдын 4-октябрында парламенттик шайлоодон кийинки болгон абал элдин нааразычылыгын туудуруп аянт калып чыккан. И страшно какой-то. Вот оно. Вы только что видели, как его подстрелили? Шайлоодо бийликчи саналган биримдик мекеним Кыргызстан партиялары алдыга чыгып, алдын ала жарыяланган жыйынтык боюнча 120 мандаттын 107-сине ээ болмок. Бийлик колдогон партиялардын көп мандатка жетиши, андан калса сатылган добуш, административдик ресурс колдонгон шайлоонун жокко чыгаруу талабы менен башталган митинг бийликти алып түшүү менен аяктады. Талдоочу Рыспай Абдраимовдун баамында Кыргызстандагы төңкөштөрдүн келип чыгуу себепкери эле адилетсиз өткөн шайлоолор. Эгерде бардыгы мыйзам чегинде болсо, балким өлкөнүн башына оор күндөр эч качан түшмөк эмес. Албетте алдын алса болот эле, себеби дегенде шайлоону адилеттүү жүргүзүш керек болчу. Шайлоого бийлик аралашпаш керек эле. Бийлик үчүн көптөгөн бир чоң кызматтагы жол болса байманасы ашып ташкан адамдар өздөрүнүн максатын ишке ашыруу үчүн болбосо ошо депутаттан көп орун алуу үчүн бийликчил партиялардын жетекчилери мына ушундай шайлоолорду жаман өткөрүүгө алып келишти дагы. Натыйжада жанагындай кайрадан эле 3-чү жолу төңкөрүш тополоң тоз келип чыкты. Ошентип Кыргызстан деген чака мамлекеттин башынан 2 эмес 3-чү төңкөрүш орун алды. Андан ким эмне сабак алды деген маселе жаралат. Айрымдардын көз карашында 1 жыл аралыгында коомчулук нааразы болгон бир катар жагдайлар жайгарылды. Маселен баш мыйзамдын өзгөртүлүшү, президенттик башкаруунун киргизилиши, азыркы шайлоо мыйзамдары. Жылыш абдан жакшы. Мен көз карашымда. Эми, конечно, бардык заманда бардык бийликте оппозиция болот. Бийликте кечегендер болот, хандыкта кечегендер болот, президент болом дегендер болот. Экинчиден, ошол мезгилдеги 30 жыл ичиндеги коррупционерлердин аркасынан түшүп азыркы бийлик. Ошонун жеген ишкендерин элге кайтарып бергендигин ошол коррупционерлер көрө албай, азыр түрдүү ситуациялар түзүп атышат. Бирок эл деген бар. Тоолору алтын, суусу дары катары саналган Кыргызстан өз алтынына 30 жыл аралыгында ээ боло албай келсе, жаңы бийлик алтыныбызды өзүбүз иштетебиз деген принципке таянып, чечкиндүү кадамдарды жасай баштады. Эл аралык маанидеги бул иште кетенчиктөө же артка чегинүү болбостугу дайым болуп калды. Центара Gold компаниялар кайра эле сотко берип жакында Кыргызстандын жогорку бийликтеги кызматтагы адамдар барып сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүү ийгиликтүү жүрдү деп атат. Бирок азырынча ачык айтылып элек да. Негизи Күнтөрдүн мамлекетибиз өзүнө иштетсе жакшы болот эле. Биротоло ошол сотто болобу же башка жакта болобу Күнтөр Gold концернин утуп алып, мамлекетибиздин алтынын элибизге иштетсе жакшы болот да. Алдыда дагы бир чоң саясий өнөктүк. 28 ноябрь Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарды шайлоо күнү турат. Өткөнгү окуялардын сабагы эми кандай таасир болору айкындалуучу убакыт. Эгерде бүгүнкү бийлик өзү убада кылгандай бул шайлоодо эч кандай административдик күчтөрсүз, ачык айкын добуш сатып алууларсыз өткөрсө, ал Кыргызстан үчүн чоң утуш. Бул жетекчилерди эл дагы колдошубуз керек. Ошондо бардык ийгиликке жетилет. Азыр турмуш мына Кудай кааласа 2-3 жылда эң жакшы мамлекеттердин катарына кошулат деген ишеничтемин. Албетте, дүйнөлүк пандемия, кризис, жумушсуздук маселеси дали оор бойдон калууда. Бирок саясий стабилдүүлүк гана экономикалык өнүгүүнү камсыздап, анын негизинде ар кандай социалдык маселелер аздан чечилер айкын. Демек, азырынча Кыргызстан үчүн бул башкы байлык, тынчтык жана стабилдүүлүк. Гүлжан Амандоева, Маматкадыр Маматалиев, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.